шырдакты мен бала кезимден эле үйрөнгөм, себеби биз бала кезибизде өзүмдүн апам шырдак жасачу, өзү мугалим болсо дагы ушундай кол өнөрчүлүгү күчтүү адам болгон. Анан ата көргөн ок жанат, эне көргөн тыгынчак дегендей эле апамды көрүп отуруп эле ушундай кол өнөрчүлүктү өздөштүрүп калдым. Азыр сиздерге шырдак жазуунун жолдорун көрсөтүп берейин. Мен колумдагы шырдакты өзүм ойгом. Бул жерде жээк басуу болуп атат. Ушундай боз ак кийиздерди оюп алып, түрлүү түстүү жээктерге көркөм оюларды түшүрүп, мындай кылып жээктерди бастырып жатабыз. Басуу негизинен эки түрдө болот. Биринчисинде оюнун өзүнө гана ушундай кылып жээктерди басып алабыз. Ал эми экинчисинде бул оюларды бириктирип туруп, шырдактын ичи менен кошо жээкти басып алабыз. Ал жерде жээкти шоона аркылуу басылат да. А бул жерде калың жип аркылуу эле басылат. Азыркы учурда мен Молдо Кылыч айылындагы Убайдулла Малдабаров атындагы орто мектебинде физика мугалими болуп эмгектенем. Анан өзүм мугалим болгонума байланыштуу мындай кол өнөрчүлүктөрдү бош убактымда, каникул күндөрү жасаганга аракет кылам. Бул жерде жасап жаткан шырдагымды болсо, зикиретке чыкканда ойдум эле, оюларынан баштап бүт бүткүчөңдү ошол өзүм кармаганга аракет кылам. Оюларды болсо атайын интернеттен алып, кагаз бетине түшүрүп, андан кийиз бетине түшүрүп, анан ушундай бир чоң керемет жакшы оюну оюп чыгарганга аракет кылдым. Бул оюн негизи казак оюларына окшош, интернеттен алынып оюлган. Бош убактымда эле жасагам. Муну да ак менен караны айкалыштырып. Бул жерде сиздер көрүп тургандагы сайма жер төшөктөр, жер-төшөктөрдү биз бала кезде көп жасачу элек. Бул дагы мен бала кезде үйрөнгөн кол өнөрчүлүктүн бири болуп эсептелинет. Сайма саюу бул адамды көп нерсеге тарбиялайт экен. Айта кетсек, чыдамдуулукка, эриктүүлүккө, сабырдуулукка тарбиялайт. Ошондой эле бул накта кол өнөр болуп кол эмгек болуп эсептелинет. Мен жасаган буюмдарга үйгө келген коноктор, туугандарыбыз абдан кызыгышат. Анан алар өздөрү дагы заказ берип жатышат. Ушул өзүмдүн кол өнөрчүлүгүмдү бизнеске айландыруу максатында атайын чакан ишкана ачсамбы деп ойлоп атам. Кыздардын себин даярдай турган учурда болсо Мадонна материалдарынан жана замандан талабы болгон, мындай болгон мрамор материалдарынан жер төшөктөрдү жасап жатам. Бул жерде ит таман деген сайма түшүрүлгөн атайын подушканын бетине. Ит таман саймасы менен илгери кыргыздын кыздары өздөрүнүн жактырган адамдарына платочканын бетине ушундай бир жакшы гүлдөрдү же жакшы бир сүрөттөрдү тартып, анан кол менен сайып аны белекке берчү экен да. Кол өнөрчүлүк бул менин хоббим болуп эсептелинет, себеби мен мындай өнөрдү бала кезимден эле үйрөнгөм. Бул шырдак жасоодон жана башка нерселерди кылуудан мен эч качан чарчабайм, тажабайм. Тескерисинче бул мага эргүү берет, энергия берет, дем берет.